Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи табигый техникалык бөлүмүнүн тоярат адистиги боюнча окутуучусу Шарариев Бек Али Омаралиевич. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабакты өтүлгөн темалар боюнча кыскача токтолуп, эсиңерге салып кетүү менен баштайын. Материаловедение илими эмнени үйрөтөт? Сабактын аты өзү айтып тургандай эле, материалдарды таанып билүү болгондуктан, материалдардын курамын, касиеттерин, түзүлүштөрүн жана түрлөрүн окуп үйрөнүбүз. Бул таблицада көрсөтүлгөндөй биз материалдарды эки чоң группага бөлүп карадык. Металл материалдар жана металл эмес материалдар. Металл материалдарга кара металлдар жана түстүү металлдар кирет. Ошол эле убакта кара металлдар дагы бөлүнөт. Чугун жана сталь. Түстүү металлдарга алюминий, жез, латунь, бронза жана башка түстүү металлдар кирет. Ал эми металл эмес материалдарга пластмасса, резина, каучук, керамика, органикалык материалдар, органикалык эмес материалдар жана ошондой эле композициялык материалдар кирет. Автомобиль куруу тармагында бул материалдардын ээлеген орду өтө зор. Автомобиль негизинен металл материалдардан турарын жакшы билет. Бул материалдарды окуп үйрөнүү менен бирге биз теориялык жактан алып жаткан билимибизди практика жүзүндө пайдаланып, автомобилдин техникалык жактан тездөө жана оңдоо иштеринде автомобилдин ар бир бөлүгүндөгү тетиктерди кандай материалдан жасалгандыгын оңой эле аныктап биле алабыз деп айтканбыз. Бүгүнкү сабагыбызды жаңы главага киришүү менен баштайбыз. Себеби буга чейин металл материалдарды окуп үйрөнсөк, эми металл эмес материалдарды окуп үйрөнөбүз. Лекциялык сабактын темасы пластмасса материалдары. Сабактын максаты пластмасса материалдарынын курамын, касиеттерин, түрлөрүн жана колдонууларын окуп үйрөнүү. Талкуулануучу суроолор: биринчи, пластмасса деп эмнени айтабыз жана анын курамы эмнелерден турат? Пластмасса деп жаратылыш же синтетикалык полимерлердин негизинде алынган материалдарды айтабыз. Башкача айтканда, бири-бири менен биригип аралашкан химиялык заттарды айтабыз. Жаратылыш полимерлери деген сөзгө түшүнүп бере кетейин. Муну биз жаратылыш ресурстары деп айтсак да болот. Жаратылыш ресурстарына эмнелер кирет? Жер, суу, таш, токой, өсүмдүктөр жана башка нерселер кирет. Буга бир жөнөкөй мисал келтирип кетейин. Күндөлүк турмушубузда пайдаланып ичип жаткан сууну алалы. Кайнатылган сууга эгер кум шекерди салсак, эрип аралашат. Чай салып демдесек, түсү өзгөрөт. Булар жаратылыш ресурстары болуп эсептелет. Себеби кум шекер кант растениянын же кант кылычасынан алынат. Ал эми чай бул өсүмдүк катары эсептелинет. Ошондой эле пластмассанын курамына синтетикалык полимерлер да кирет. Булар жасалма аралашма заттар. Порошок түрүндө, жибек сымал түрүндө жана катмарланган түрдө болушат. Буларды наполнительдер деп айтабыз. Наполнительдер пластмассаны бышыктыгын жогорулатуучу зат. Мистификатор бул пластмассанын ийичектигин жогорулатуучу зат. Отвердитель пластмассаны катыруучу сапатка ээ. Ошондой эле краситель бул пластмассага түс берүүчү химиялык аралашма зат. Биз билебиз, ар кандай түстөгү пластмассалар бар экенин. Экинчи талкуулануучу суроо: пластмасса материалдары кандай баалуу касиеттерге ээ? Пластмасса тыгыздыгы жана жылуулук өткөрүмдүүлүгү төмөн, электр тогун жана үн өткөрбөөчү жакшы касиетке ээ. Кээ бир пластмассалар оптикалык тунуктук касиетине да ээ. Буга мисал автомобилдин айнектери кирет. Андан сырткары пластмассанын технологиялык касиеттерине оңой пресстелет, пресстөөчү станокто жана калыпка куюу жеңил. Ошондой эле пластмасса материалынан жасалган тетиктерди ар кандай формада жана өлчөмдө кесип алууга ыңгайлуу. Ошол эле убакта пластмасса материалдарынын кемчилдик жактары да бар. Аларга пластмасса материалынан жасалган тетикти сокку берилип иштөөчү жерлерде иштетүүгө жарабайт. Ошондой эле ысыкка туруктуулугу төмөн жактары бар.
Üçüncü talkууlanуучу суроо пластмасса материалдары кандай түрлөргө жана класстарга бөлүнөт? Пластмассаны ысыткан кездеги абалы боюнча термопластикалык жана термореактивдүү болуп экиге бөлүнөт. Термопластикалык түрүндө пластмассаны бир нече жолу кайра ысытканда жумшарат, муздаган кезде катуу абалга келет. Ал эми термореактивдүү түрүндө пластмассаны бир эле жолу ысытсак жумшарат, muzdaganda katı havalara gelir. Kayra ısıtkanda yumşarmaydı. İkinci, napolitillerin türleri boyunca böyle. Жоғарыда aytkanday paraşok türünde, jibek sımal türünde, jana katmarlangan türde olup bölünür. Üçüncü, plastmassa materyalların kayra işletүү türü boyunca bölünür. Kuyma türünde, jana press stanogunda, press türünde. Dördüncü, plastmassa materyallarının qanday yerlerde қолданылуы boyunca bölünür. Misалы alsak, konstruksiyalык tetikler plastmassa materialından жасалган. Bular maşinanın tetiklerin жасоодо жана айнектерин жасоодо. Ошондой эле теплоизоляция, электроизоляция иштеринде дагы колдонулат. Ошондой эле курулуш иштеринде дагы колдонуу менен бөлүнөт. Plastmassa materiallarının avtomobilin tömöngüde көптөгөн тетиктери жасалат. Корпус тетиктер, туташуучу машиналардын кабинасы, кожук, крышка, приборлордун корпусу, иштүү дөңгөлөктөр, булкалар, тез айлануучу тетиктерге компрессордун дисктери, лопаткалары, подшипниктердин сепаратору жана вкладыштары, тормоздук механизм тетиктери, ремень кийгизүүчү шкиттер, автомобилдин электропроводдору жана салондун ичиндеги панелдери жана башка тетиктер жасалат. Bu yerde plastmassa materialından жасалган машинанын кээ-бир тетиктери көрсөтүлгөн. Уплотнительный кольца, втулка, шайба сыяктуу тетиктер. Бул сүрөттө пластмасса материалдарынын ар кандай формада жана ар кандай өлчөмдөгү тетиктерди кесип алууга ыңгайлуу экендиги көрсөтүлгөн. Бул сүрөттө пластмасса материалдарынан жасалган иштүү дөңгөлөк жана булкалар көрсөтүлгөн. Үйгө өз алдынча иштөөгө тапшырма. Автомобиль куруу тармагында пластмасса материалдарынын колдонуудагы орду, пластмасса материалдарынан жасалган автомобилдин дагы кандай тетиктери бар, аталыштарын атап айтуу, пластмасса материалдарынын турмушта пайдалануучу дагы кандай түрлөрү бар. Муну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта болуңуз.